Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарды кирип келген жаңы жылыңар менен куттуктайм. Каникул убагында жакшы эс алдыңарбы? Анда эмесе, сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү күн ийгиликтүү күн болсун. Бүгүнкү сабактын темасы ооруканада. Грамматикалык материал, синоним, антоним, амонимдер. Бүгүн сабакта синоним, антоним, амоним сөздөрдү кебиңерде колдонуп машыгасыңар. Аларды колдонуп, ден соолукту кантип сакташ керек, ооруган адам ооруканага кантип кайрылары жөнүндө айтып жана жазып бересиңер. Кыргызстандын белгилүү, таланттуу дарыгерлери жөнүндө маалымат алып, ой жүгүртүп, дарыгерлик кесип боюнча тыянак чыгарасыңар. Азыр балдар өзүңөрдү текшергиле. Төмөнкү макалдардын кайсынысы ден соолукка байланыштуу эмес? Денің таза болсо, дилиң да таза болот. Биринчи байлык – ден соолук. Ар бир кесип ардактуу. Биринчи байлык – ден соолук, экинчиси – ак жоолук. Туура жооп В варианты. Сүйлөмдөрдүн логикалык уландысын тапкыла. Тамеки чеккен балдар начар окушат. Тамеки адамдын аң сезимин талкалайт. Тамеки чегип жүрүп сабакка кечигип келишет. Сабак окуганга караганда тамеки чегүү моодалуу. Туура жообу А варианты. Тамеки чеккен балдар начар окушат, тамеки адамдын аң сезимин талкалайт. Өспүрүмдөр тамеки чекпеш керек. Тамеки чеккен адамдардын тиштери саргарат. Тамеки чеккен адамдардын ден соолугу бузулат. Тамеки чегүү зыян экенин баары түшүнөт. Жообуңарды текшергиле. Туура жообу Б варианты. Өспүрүмдөр тамеки чекпеш керек. Тамеки чеккен адамдын ден соолугу бузулат. Кийинки тапшырмада туура, ката экенин белгилегиле. Үлгүнү карайбыз. Ден соолук ар бир адам үчүн өтө маанилүү болуш керек. Жоопторуңарды текшергиле. Чылым чегүү көздүн көрүүсүн бузат. Бул ката. Тамеки чегүү бул пайдалуу. Бул сүйлөм дагы ката. Калган сүйлөмдүн баары туура. Улуу, акылдуу адамдардын учкул кептерине кулак салалы. Деним сак болсун деп адамдар Кудайдан суранат. Бирок алар ден соолукту сактап калуу өзүнө гана көз каранды экенин билишпейт. Буну медицинанын атасы Гиппократ айткан. Дарыгерлер ооруну дарылайт. Ал эми ден соолукту өзүң табышың керек. Бул хирург Николай Амосовдун айткан сөзү. Эсиңерге тутуп алгыла. Синонимдер мааниси боюнча окшош, бирок айтылышы боюнча ар башка сөздөр. Антонимдер мааниси боюнча карама-каршы сөздөр. Амонимдер айтылышы жана жазылышы бирдей, же болбосо окшош, бирок маанилери ар түрдүү болгон сөздөр. Тапшырманы аткаргыла. Синонимдерди тапкыла. Жообуңарды текшергиле. Айыктырат, сакайтат,
сактайт, аман алып калат. Зыяндуу, кооптуу. Тамеки, чылым. Өнөр, талант. Кымбаттуу, урматтуу. Дарыгер, врач. Биз сөздөрдүн синонимдерин таптык. Кийинки тапшырмада сөздөрдүн антонимдерин тапкыла. Жообуңарды текшергиле. Дарылайт деген сөздүн антоними оорутат, пайдалуу, зыяндуу, терс, оң, оорулуу, дени сак, бузулат, оңолот, тез, жай, убактылуу, ар дайым, арзан, кымбат. Берилген сөздөр менен амоним маанисинде сүйлөм түзгүлө. Жай, күн, айт, жаш. Сүрөттөргө көңүл бургула. Жай деген сөздүн 3 маанисин түшүндүрүп берем. Жай мезгили. Жай мезгилинде күнгө күйсө болот. Жай басат. Дастарконду жай. Калган сөздөр менен өзүңөр амоним маанисинде сөз айкаштарын түзгүлө. Сүйлөмдөрдү оң жана терс формада бүтүргүлө. Үлгүнү карайбыз. Оорубаш үчүн колду самын менен жууш керек. Жүрөк ооруса, майлуу тамак жебеш керек. Биринчи сүйлөмдө этиштин оң формасында айтылды, экинчи сүйлөмдө этиштин терс формасында айтылды. Сүйлөмдөрдү этиштин оң жана терс формасында түзө алдыңар деп ойлойм. Анда эмесе активдүү сөздөр менен таанышкыла. Ал сөздөрдү жакшы түшүнүш үчүн синонимдери менен да таанышкыла. Жаш кез, балалык, өс, чоңой, бирде-бирде, кээде, бекем, чың, жаркылда, күл, кор болбо, кем болбо. Сабактын жүрүшүндө төмөнкү суроолорго жооп тапкыла. Ден соолукка эмне пайдалуу? Ден соолукка эмне зыяндуу? Ден соолук чың болуш үчүн эмне кылыш керек? Ден соолук деген ырда эмне жөнүндө сөз болот? Кандай деп ойлойсуңар? Ден соолук. Алыкул Осмонов. Жаш кезиңден жаркылдап, жакшы болсо ден соолук. Кор болбойсуң өскөндө, бирде жатып, бирде ооруп. Бала кезден жаркылдап, бекем болсо ден соолук. Кем болбойсуң өскөндө, кээде жатып, кээде ооруп. Тапшырманы карагыла. Көп чекиттин ордун толуктагыла. Эми балдар ырды көркөм окуп, суроолорго жооп бергиле. Алыкул Осмоновдун ыры эмне жөнүндө? Эгерде ден соолук бекем болсо, анда эмне болот? Эгерде ден соолук бекем болбосо, анда эмне болот? Эмне үчүн биз ден соолукту жакшы сакташыбыз, баалашыбыз керек?
Акын айткандай, ден соолук жакшы болсо, эч нерседен кем болбойбузбу? Эмне үчүн? Силер ден соолугуңарды бекемдейсиңерби? Кантип бекемдейсиңер? Силер ооруп калсаңар, эмне кыласыңар? Силерге Алыкул Осмоновдун ден соолук деген ыры жактыбы? Эмне үчүн? Балдар, суроолорго жооп берип жетиштиңерби? Эгер жетишпей калсаңар, теле сабак бүткөндөн кийин дагы бир жолу бул сабакты көрсөңөр болот. Кайсы сүйлөм туура? Оюңду билдир. Ден соолугу бекем адам кээде ооруп калат. Ден соолугуң жаш кезден бекем болсо, чоңойгондо кем болосуң. Эгерде ден соолук начар болсо, чоңойгондо кор болбойсуң. Акын ырында жаш балдарга кайрылат. Ден соолукту бекемдеш керек. Кайсы сүйлөм туура? Кайсы сүйлөмдөр туура эмес? Ойлонгула. Ырдын мазмунун талкуулагыла жана кластер түзгүлө. Ден соолук кандай болуш керек? Түзгөн кластериңерди мугалимиңерге жөнөткүлө. Сөздөрдү сүрөттөрдүн жардамы менен түшүнөбүз. Менин артымдан кайталагыла. Чакырык. Чакырык. Эмне кыл? Катта. Катта. Мен чакырыгыңызды каттап, сизге дарыгердин барар убагын белгилеймин. Саябан. Саябан. Биздин дарегибиз Эркиндик саябаны 28-үй, 44-батир. Азыр балдар диалогтун 1 бөлүгүн уккула. Ооруканада. Алло, саламатсызбы? Мени терапевтке жазып коюңуз. Макул, терапевт дарыгер Иванова сизди саат 3-тө кабыл алат. Дарыгерди үйгө чакырсам болобу? Ооба, болот. Дарегиңизди айтыңыз. Мен чакырыгыңызды каттап, сизге дарыгердин барар убагын белгилеймин. Биздин дарегибиз Эркиндик саябаны 28-үй, 4-батир. Дарыгер сизге саат 3-тө барат. Анын аты жөнү Осмонова Гульнара. Рахмат, жакшы калыңыз. Кайрадан жаңы сөздөргө көңүл бөлгүлө. Айланайын. Айланайын. Кирүүгө уруксатпы? Айланайын. Айлан. Айлан. Караңгы. Караңгы. Көңүлүм айланып, көзүм караңгылашат. Кан басым. Кан басым. Кан басымыңызды өлчөп көрөйүн. Чечин. Чечин. Тыңша. Тыңша. Белиңизге чейин чечиниңиз, жүрөгүңүздү тыңшайын. Сөздөрдү окуп, түшүнүп, сүйлөм түзгүлө. Үлгүнү карайбыз. Дарыгерди үйгө чакырууга болот. Кийинки сөздөр менен өзүңөр сүйлөм түзгүлө. Эми балдар, ооруканада деген диалогтун 2 бөлүгүн уккула. Саламатсыңбы, кызым?
Кирүүгө уруксатпы? Айланайын. Саламатчылык. Кириңиз. Бул жерге отуруңуз. Рахмат, кызым. Мен башым ооруп келдим. Башыңыз кантип ооруйт? Айтып бериңиз. Көңүлүм айланып, көзүм караңгылашат. Мен сиздин кан басымыңызды өлчөп көрөйүн. Мына, кан басымыңыз жогору экен. Белиңизге чейин чечиниңиз. Жүрөгүңүздү тыңшайын. Терең дем алыңыз. Жүрөгүңүздүн иштеши жакшы. Мен сизге дары жазып беремин. Күнүгө 3 маал тамактан кийин ичип туруңуз. Макул. Диалогту дагы бир жолу уккула. Угуп жатып, бул сүйлөмдөр диалогтун маанисине дал келеби? Текшергиле. Туура эмес сүйлөмдөрдү оңдоп жазгыла. Алло, саламатсызбы? Мени терапевтке жазып коюңуз. Макул, терапевт дарыгер Иванова сизди саат 3-тө кабыл алат. Дарыгерди үйгө чакырсам болобу? Ооба, болот. Дарегиңизди айтыңыз. Мен чакырыгыңызды каттап, сизге дарыгердин барар убагын белгилеймин. Биздин дарегибиз Эркиндик саябаны 28-үй 4-батир. Дарыгер сизге саат 3-тө барат. Анын аты жөнү Осмонова Гүлнара. Рахмат, жакшы калыңыз. Саламатсыңбы, кызым? Кирүүгө уруксатпы? Айланайын. Саламатчылык. Кириңиз. Бул жерге отуруңуз. Рахмат, кызым. Мен башым ооруп келдим. Башыңыз кантип ооруйт? Айтып бериңиз. Көңүлүм айланып, көзүм караңгылашат. Мен сиздин кан басымыңызды өлчөп көрөйүн. Мына, кан басымыңыз жогору экен. Белиңизге чейин чечиниңиз. Жүрөгүңүздү тыңшайын. Терең дем алыңыз. Жүрөгүңүздүн иштеши жакшы. Мен сизге дары жазып беремин. Күнүгө 3 маал тамактан кийин ичип туруңуз. Макул. Чымчыкча белгисин коюу менен диалогдо эмне жөнүндө сөз болгонун белгилегиле. Каттоо, дарек, дарыгер, саябан, жүрөк, ден соолук, көз жана кан басымы жөнүндө сөз болду. Үлгү боюнча сүйлөшкүлө. Үлгүнү карайбыз. Руслан, эмканада доктурга кирүү үчүн кайсы жерге кайрылышат? Өскөнбек, каттоочу жайга кайрылыш керек. Руслан, каттоочу жай кайсы тарапта? Өскөнбек, ал 1-кабатта. Маанилеш сөздү белгилегиле. Тапшырманы иштептерге аткаргыла. Үлгүгө карайбыз. Жүрөгү айланат. Бул сөздүн маанилеш сөзү кускусу келет. Ал эми антоними сүйүнөт. Каттайт, дарыгер, оорукана, дареги, маал, тыңшады. Ушул сөздөр менен дагы маанилеш сөздөрүн белгилеп чыккыла жана антоним сөздөрүнө көңүл бургула. Өзүңөрдү текшергиле.
Берилген сөздөрдүн синонимдерин тапкыла. Алар менен сүйлөм түзгүлө. Маал, оорулуу, өлчө, жакшы кал, тыңша. Берилген сөздөрдүн антонимдерин тапкыла. Алар менен дагы сүйлөм түзгүлө. Караңгы, төмөндө, кир, отур, дем соолук. Балдар, сүйлөмдөрдү түзүп жетиштиңер деп ойлойм. Азаматсыңар. Азыр Кыргызстандын белгилүү, таланттуу дарыгерлери менен таанышкыла. Иса Ахунбаев, көрүнүктүү хирург жана академик. Бул дарыгер Кыргызстандагы көкүрөк хирургиясынын негиздөөчүсү. Ал Борбордук Азияда биринчи жолу жүрөккө ачык операция жасаган. Мирсаид Миррахимов, медицина илимдеринин доктору, профессор, терапевт. Анын жетекчилиги астында улуттук кардиология жана терапия борбору ачылган. Дагы бир таланттуу дарыгер Мамбет Мамакеев, таланттуу хирург, профессор. Ал дүйнөдө эмгек жолун улантып жаткан эң кары хирургдардын бири болуп саналат. Эрнст Акрамов, атактуу хирург, профессор жана Кыргызстандын баатыры. Узак жылдык эмгек жолунда миңдеген адамдын өмүрүн сактап, азыр да ал жолунан кайтпай келет. Суроолорго жооп бергиле. Бул белгилүү дарыгерлер жөнүндө маалыматыңар барбы? Өз алдынча кызыктуу маалымат топтоп, ооз-эки айтып бергиле. Дарыгерлик кесип ардактуубу? Эмне үчүн? Өз алдынча бейтапканада темасында диалог түзгүлө. Бул диалогго 3 адам катышсын. Алар терапевт дарыгери, медайым жана бейтап. Бейтаптын эти ысып кайрылды. Дарыгер тез жардамды чакырат. Тапшырманы аткаргандан кийин мугалимиңерге жөнөткүлө. Мугалимиңер текшерип, өзүнүн сунуштарын бергенден кийин оңдоп, портфолиого салып койгула. Балдар, бүгүнкү сабак боюнча өз алдыңарча жыйынтык чыгаргыла. Жыйынтык чыгарганда менин оюмча, анткени, ошондуктан деген таяныч сөздөрдү колдонсоңор болот. Анда эмесе балдар, сабагыбыз аягына чыкты. Сабак кызыктуу болду деп ойлойм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.